Кече президенттибиз Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Ошол эле мекенем Кыргызстан. Биримдик. Эмне көрбөй атабы азыркы бийликтер. Аны элдин көргөн чындыкты бийлик көрмөксөнгө сала алса, элдин ишеним кетет да. Депутаттар алар эчтеке чечпейт. Өткөндө биз жанар Кубаныч Шевченкович тиги Алмаз Шаршеновичке абакка кирип чыктык. Германиянын канцлери Меркель айын баалабады. Айлы кече партбилеттин жанында. Буну Бишкек шаарынын мэри кылса дагы эң сонун иштеп бере алат. А биз үчүн жаштарга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык кеңешинде болгон шайлоолор башында байкалбаганы менен күндөн күнгө күчөп баратат. Күндөн күнгө депутат болом дегендер түтөп баратат. Мындайча айтканда өзүнүн апогейине жетип калды. Бир гана нерсе бушайман боло турган Бишкек шаардык кеңешинин мандаттарын атсалышкан партиялардын бардыгы эле бүгүнкү күндө ушунчалык мындай мыйзам бузуу кадамдарына барып калышты. Мен алыс кетпейин, сөзүм кургак болбош үчүн факт эмес эле. Мына кечеги акимдин кызматтан алынышы бул административдик ресурстун далили. Кечеги Бишкектин вице-спикеринин таштандырып жаткан бактарды кайсы бир партиянын атынан койгону бул добуштар сатып алдыңыз. Деги эле азыр Бишкек шаардык кеңешинин мандаты үчүн элдер айтып атпайбы, жалаң жаңы партиялар катышып атат депчи. Туура, жаңы кадамдар, жаңы партиялар, бирок эски адамдар да. Кечеги эле 6-7 октябрда Кыргызстанды тополоңго алып келген адамдар бүгүн топтоо менен келатат. Ошол эле мекенем Кыргызстан, биримдик. Ушул эки партиянын ачкөздүгүнөн, айкөлдүгүнөн эмес, ачкөздүгүнөн биз бүтүндөй 5 жылга мамлекет артка кеттик. Туурабы? Президенттин башын жутtu кечеги шайлоолор, премьер-министрдин башын жутtu, спикердин башын жутtu, эң негизгиси элдердин ишенимин жутtu. Анан баш мыйзамды жутtu. Ана ошол тополоңго алып келген адамдар топтошуп алып бүгүн кайта Бишкек шаардык кеңешине талапкер болуп, же болбосо саяпкер болуп катышып атпайбы? Де юре бул Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоо, де факто бул Бишкектин мэрлигине болгон шайлоо. Талапкерлер депутат болуш үчүн баратат, саяпкерлер мэр болуш үчүн баратат. Ар бир партиянын артында көмүскө мэр турат. Мэр турат. Анан ошолор кайта эле биз оңойбуз деп келип атпайбы? Алар кече тоногондо, кече 6-7 октябрда Бишкекти таштап кеткендер бардык демеси менен. Бүгүн кайта келатат да. Анан моральдык жоопкерчилик деген бар. Ушуларда мындай эл алдында дагы бир жоопкерчилик болуш керек. Ошол эле акимдер, ошол эле вице-мэрлер, аз карагылачы. 6-7 аким келатат, 4-5 вице-мэр келатат. Бишкек шаарындагы мурда кийин жетекчилер бар келатпайбы? Ар бир партия менен аралашып 6-7 мэр келатат. Мунуку мэрлер. Ошолор анан убадаларын берип атат да. Ошолор эле убадаларын берип атат. Мында карап көрсөң Бишкекте канча мэр болду билбейм, бирок жарымысынан көбү кылмыш жоопкерчиликке тартылып отуруп чыккан. Мен аттарын атабай эле коеюн. Азыр мына бирөө Белоруссияда жүрөт, бирөө Орусияда жүрөт, бирөө абакта, бирөөсү да камакта, 4-5 отуруп чыккан. Анан ушулардын бардыгы кайта эле кайсы бир партияга менен атпайбы? Мына азыркы катышып аткан партиялардын арасында чын айтыш керек, эгемендиктен бери пайда болгон, мисалы, Кыргызстан социал-демократтар партиясы, Атамекен, Арнамыз, Акшумкар булар катышкан жок. Аларда айыр бар экен. Жок, биз тура туралы депчи. Бирок кечеги 6-7 октябрдагы 4-5 октябрда төңкөрүшкө алып келген партиялардын бардыгы бүгүн катышып атпайбы? Алар катышкандан, алар мисалы алмашпагандан кийин маданияты шайлоонун табияты да алмашкан жок да. Ошол эле добуш сатып алалар, ошол эле кысымдар келет. Анан кече президентибиз Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? 3 революция деген ишенбиликте айтты го. Инкылап бул таза эмес шайлоолордон депчи. Биз таза шайлоону камсыз кылабыз депчи. Эми таза шайлоону камсыз кыла турган болсо, эмне көрбөй атабы азыркы бийликтер? Мына көчөлөрдүн бардыгында шебенка төгүп атат. Мына мен кече 2 күн мурун бир үйдө конокто болдук. Ошол жердин көчөсүнө шебенка төгүп кеттир, 100 добуш алып бересиңер деп. Мен көргөзүп берем. Ак өргө барса, ак өргөн баары эле айтат. Мына көчөдөн бул партия неме болуп депчи. Аны элдин көргөн чындыкты бийлик көрмөксөнгө сала алса, элдин ишеним кетет да. Анан экинчиден азыркы ушул 4-5 партия аябай мандат үчүн катуу талашып атат. Анткени алардын артындагы адамдар ушундай кадамдарга баратат. Анан жергиликтүү бийлик дагы
жетекте этекте калып атат да. Бул өтө коркунучтуу, бул өтө опурталдуу. Анткени кечеги шайлоолордогу, парламенттик шайлоолордогу ызычуулар айылы жетпесе керек да, бирок алар бийликтин табияты, маданият өзгөрбөгөндөй элдин өзгөрүш керек да, эл деле караш керек да, кимдер келатат? Жалаң Бишкекти тоногондор келатат. Мисалы Кыргызда мындай жакшы сөз бар да, жаш жаштай болуш керек, жаз жаздай болуш керек, кыз кыздай болуш керек, кыш кыштай болуш керек. Биз кыш көрдүкпү быйыл? Ыш көрдүк го. Ошол ыш кайдан чыкты? Мына Бишкектин тесинен чыккан түтүндүн моорунан чыккан түтүндөр күнөөлүү дейсиң? Жок. Мэрлер күнөөлүү. Анткени Бишкектин бүт жерлерине сатышып, там салышып, шамалдын жолун тосушту. Дарактардын баарын кыйышты, парктардын баарын сатышты. Мына Ататүрк парк. Сатышып, мыйзамдаштырып алышты. Ал парк ой зона. Ошол эле кезде Т2 деген бар. Адил ошондой. Ар жер санитардык зона экен да. Бүгүнкү күнгө чейин ошолор ала албай келатат. Ал жерди аларга ким берген? Ошол мурунку мэр берген. Азыр мэр болом деп аткан. Ал албактар күнөөсү жок. Алар сатып алган жерлерин бүгүн мыйзамдаштыра албай атат. А булар басып алган жерлерин мыйзамдаштыра албады. Кеп ошондо данан ошол эле келатыр дагы бизди шайлап кой десе, эл дагы ошолорду угуп атат. Айланып кетейин бишкектиктер. Көздү ачыш керек го дейм. Эми кимдер келаткан, же буларды шайлагыла, же жайлагыла да. Же кыш көргүлө, же ыш көргүлө да. Булар мурдадыр. Эми азыр карасаң таң каласың да. Тигин алып берем, буну алып берем, буну салып берем, там салып берем, нан алып берем. Керек болсо өлөм десең жан алып берем дегенге чейин баратат да. Эми булардын бардыгы Бишкек шаарынын мэрлик кызматына так талаш. Ошо болгон таймаш. Депутаттар алар эчтеке чечпейт. Алардын бардыгын өздөрү тандап алышты. Алардын бардыгы мындайча айтканда рядовой солдаттар. Артында генералдар отурду. Алдыга салып коюп, штрафной батальондо калып турчу. Бирок чоң административдик, анан каржылык ресурстар ойноп атат. Эми 25 ушундай партия катышты. 2,5 миң ар бир партияда 100дөн талапкер болду. 2,5 миң талапкер ошо депутат болосо да болгон 45. Мынчалык көп партия катышканын мен билбейт экенмин. Анан мынчалык амбициялуу адамдар, мынчалык аттуу баштуу адамдардын катышкан шайлоодо мен көрө элек болчумун да. Анан ошолордун арасынан баарын карап көрдүм да. Карап көрдүм. Туура бул жолку шайлоолорго мурдагы 20-25 жылдык тарыхы бар партиялар катышкан жок. Жалаң эле мындай партиялар катышып атат да, ушул партияларчы мындай да азыркы катышып аткан партиялардын бардыгы жана Кытай товарындай эле аборт жолу менен алынган же болбосо жасалма партиялар да. Бул жанагы бир жолу эле пайдалана турган жана одноразовый стакан, одноразовый шприц сыяктуу эле ошондой да. Бул эми тарыхы жок, тамыры жок партиялар бар катышып анан бир шайлоодон кийин жок болуп кетип атпайбы. Мына кечеги эле парламент шайлоодон кара катышкан партиялар бүгүн жок. 2010-2015 шайлоодо деле партиялар түптө эле калып эле, анан күчтөнө калып эле шайлоого катышып жок болуп кетип. Ошолордун арасынан бир партиялардын арасында мен бирөөнү тандашым керек болчу да, бирөөнү шайлашым керек болчу. Анан карап көрдүм, анан мага жакыны бул социал-демократтар. Эмне үчүн? Бул Кыргызстан социал-демократтар партиясынын филиалы, бул социал-демократтар партиясы. Кыргызстан социал-демократтар партиясы, мен ошонун мүчөсүмүн. Ал камакта бүгүнкү чейин. Аны башаныктан элек, аны баягы рейдерлик жол менен басалган баары эле жакшы билет болуш керек да. Анан ал бүгүн тушалып турса, анан бул партия чыгып атат. Андан кийин экинчиден менин жеке симпатиям бул Кадыр Атамбаевда. Бул баланы көптөр биле беришпейт. Көптөр баягы атасы камалганда биринчи алгачкы интервьюсун бербеди, ошо жанагы ок атылган үйдөн, порок жыттанган үйдөн. Ошондо көптөр таанып калышты да. Анан ошондо пикирлерди кандай жазышты. Бирок бул 6 жыл атасы президент болуп турган кезде бир дагы жерде билинген жок, бир дагы жаман сөз келинген жок. Мен муну жакындан жакшы билем. Азыркы ошо 2,5 миң талапкердин ичинен эң эле илимдүү, билимдүүсү Кадыр Атамбаев десем, бул аша чапкандык эмес, бул мактагандык эмес. Анткени көпчүлүк биле бербейт. Бул китеп жазган бала. Пробуждение нации деген китеп жазган бала. Азыркы талапкерлердин арасынан китеп жазган бир талапкер бар бекен, мен билбейт экенмин. Анан ушул социал-демократтар партиясынын тизмесине сап башына баратат. Анан кийин бунучу бир гана Бишкек шаарынын депутаты эмес. Буну Бишкек шаарынын мэри кылса дагы эң сонун иштеп бере алат. Мен ушул жаңылык кылып айтып коеюн.
Мен ушун жаңылып айтпай, жаңылык кылып айтайын да. Көптөр дагы биле бербейт. Бул баланын да көп эл билбеген сырлары бар. Жана биз айтып атпайбызбы? Таза коом, санариптештери, түндүк дегенчи. Түндүктүн авторлору бир ушул программаны жазган. Азыркы күнгө чейин жанагы бийликти электрондорсу жолу санариптештирүү бардыгын бир айнеке окного неме болуп, ошонун баарын программасын иштеп чыккан балдардын авторлорунун бири ушу да. Бул 5-6 тилде эркин сүйлөгөн бала. Бул китеп жазган бала. Анан буну эмгегин, мекенчилдигин, мээнетчилдигин Германиянын канцлери Меркель айын баалабадыбы? Ушул баланын өзүнө иштешин каалабадыбы? Чакырбадыбы? Кел, ушу менин аппаратымда иштеп бер деп. Ошондой адамды биз баалабай жатпайбызбы? Биз каалабай жатпайбызбы? Анан менин ага ини катары ал менен мамилем бар, китебинде окуп көргөм. Мындай азыркы жанагы мен айткан мэрлерге салыштырмалуу Кадыр Атамбаевди Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер деп турган болсоң, көпчүлүк ойлошу мүмкүн, чындан элеби депчи. А бирок бунун көрөнгөсү аябай терең. Мындай көптөн үмүттөндүргөн бала да. Бул эми бул гана шаардык кеңешке депутаттыкка ат салышып атат. А бирок чын-чынына келгенде бул мэрлик кызмат деле алып кете алат. А биз үчүн жаштарга мүмкүнчүлүк бербейбиз. 30 жашында деле мамлекетти башкарган адамдар бар. Ошол эле биздин Кыргыздын тарыхын карап көрсөңөр, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматовдор 30-ында эл башкарган да. А бул 28 бала Бишкекти башкара албайт дейсиңерби? Жап-жаштан башкарат. Тигилерге караганда, мурунку мэрлерге караганда. Жанагы мэр деген аты болбосо, башкаттарда ала караганда бул таптаттакай башкарат. Элдин ишеними да зор болот. Ошондой балдар келгенде кыргыздар борбордо жашагандар иш көрбөй кыш көрөт. Мен ошол себептен гана ушул партияга мына эми өткөндө келип Кадыр менен шайлоого аттанып алган экенсиң, кандай аракеттериң бар, кандай кыймыл кылып атасың, кандай мүмкүнчүлүктөрүң бар деп келип ушул жерге отуруп таанышып кеткен болчумун. Анан ошону ал пост жазып койгондон кийин коюп коюптур, ушинтип тиги жогорку кеңештин депутаты Рыскелди келип бизге үгүт иштерине жардам беребиз дегенден кийин дагы ар кандай жакшы сөздөр айтылды, каршы сөздөр айтылды. Эми мындай да кеп анда эмес. Мен жогорку кеңештин депутаты катары шаарда жашагандан кийин шаардын ичине кайдыгер карабашым керек, кайсы бир партияны тандашым керек, кайсы бир партияны жандашым керек болчу. Бул менин атуулдук парызым. Анан мен мыйзамдуу укугум бар. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты катары үгүт иштерин жүргүзгөнгө мага толук мүмкүнчүлүк берет. Мен эми ал өзүм сөзүмдү айтып, бишкектерди чакырат элем, мындай бир жолу биз ушу эгемендик алгандан бери эле канча мэрди көрдүк, канча депутаттарды көрдүк. Ушу Бишкекте көрүстөнгө чейин саткандарды көрбөдүкпү? Бишкекти чытап кеткендерди көрбөдүкпү? Бишкектин ичинде проблемалар канча? Мына Кытайдан $100 миллион грант келген. Ошол салынган көчөлөр мына азыр кар менен кошо эрип кетти. Асфальттардын баардыгы уңкур-чуңкур толуп кетти. Көзөмөлдөгөн киши жок. А мурдагы мэрлердин баардыгынын карап көргүлө. Курулуш компаниялары, базарлары бар, магазиндери бар, тойканалар, башкалар бар. Анан ошол кайта келип атпайбыз, силер үчүн иштеп беребиз, биз силер үчүн жаныбызды беребиз депчи. Анан кайран бишкектер ушуга да ишенип отурат да, кеп ишенген иши эмес, кептин баардыгы шайлоонун тазалыгында. Эгер таза шайлоо боло турган болсо, мен ойлойм, таза адамдар, анан таза партиялар өтөт деген иштешиптемин да. Кой аксагы менен жүз болсо, адам деле акмагы менен жүз болот. Бул эми мыйзам черимде эле көрүнүш. Мен ага терикпейм. Мен айтып атпайбы, кайсы бир коммент жазгандарчы, бул Атамекенден кеттиби депчи. Мен Атамекен партиясынын мүчөсүмбү? Ким айта алат мен Атамекен партиясынын алдын? Мен Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсүмүн, айлы кече партбилетим жарымда. Мен ал партиядан кеткен эмесмин. Болгону ошол партиянын депутатымын, азырда фракция депутаты болуп иш алып баратабыз. Болгону ошол кезде биз Кыргызстан социал-демократтар партиясы камакта калган, абакта калган, мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Ошол партия менен келген аттуу баштуу капчыгы калындардын баардыгы бийликтин, мекенин биримдик деген партиясына кирип кеткен. Анан биз калганбыз. Биз кайсы бир партияны тандашыбыз керек, кайсы партияны жандап шайлоого аттаныш керек болчу да. Анан биз менен өнөктөш 2-3 эле партия бар болчу. Мисалы, КСДПнын эң эле өнөктөш партиясы бул Атамекен, Акшумкар, мүмкүн арнамызда болушу мүмкүн. Кайсы бир деңгээлде. Анткени ушул 4 партия эки режим менен күрөшүп келген да.
Акаев менен Бакиевдин режимдери менен күрөшүп, демократтар элдин алдында жүрүшкөн партиялар болчу да. Азыркы партиялардын жыты да жок болчу. Анан ошол дордон бирөө жазып атпайбы? Момбеков деген бул ата мекенди тыштап анан кайта бияка келди, бизди сатып кетти деген очу. Эми чын айткандачы, булар ушул 4 партиянын тарыхын билет, алдына 30 жыл болду. Артынан 20 жыл болду жана 4 партия мен айткан. Мен ошолор 4 партияны айтам, калгандардын бардыгы кийин шайлоонун алдында пайда болгон партиялар да. Анан ошо мага коммент жазып аткандар, мен саясатта жүргөндө, же болбосо партияларда жүргөндө, алар не энесинин боюнда болгон, же атасынын оюнда болгон да. Анан алар канчалык күндө андай пикир жазганы менен мени тааныган кишилер билет. Интеллигенция өкүлү билет. Мен кайсы жылдар, кайсы тармакта иштедим, кайсы партиянын жандадым, кайсы гезиттерде иштедим. Анан мен ага терикпейм. Эми бирөө жазып атпырчы, бирок мен ошол ата мекен партиясынын базасында курулган жаңы дем деген альянс түзүлгөн. Ага Акшумкар ЛДПР партиясы кирген, анан бир мына ошол жаңы дем альянсты карап көрбөйсүңөрбү? Жаңы дем альянс 10 тизменин 10-унда 5 СДП болчу. Мына тизменин башында Жанар Акаев, КСДП, Эльвира Сурабалдиева, мен, Элдар Абакиров, Абдухап Нурбаевтер, биз 5 ошол болчук да. Анан кийин чынына келгенде биз Кыргызстан социал-демократтар партиясы ата мекен партиясы менен барганда алдында бардык да, 5 тең бардык да. Анан эми мен 2 партияны эл шаркак эл тарабында, эл талабында болуп келген партиялар катары мен көпчүлүк биле бербейт болуш керек. Мен 2000-жылдары ата мекендин 2000-жылы Өмүрбек Текебаевдин Чүй областынын штабын жетектегем. 2007-жылы ата мекендин Талас штабын жетектеген болчумун. Андан кийин мен Кыргызстан социал-демократтар партиясына келген болчумун. Андан мурун Акшумкарда дагы саясий кеңеште жүргөн болчумун. Мына ушул 3 партия бул бир тууган партиялар болчу. Анан мен ушул 3 партия менен альянс түзгөндө мен бардым. Аны мен танбайм. Анан эми азыр бирок кеп менин кайсы жакта жүргөнүмдө эмес. Кеп мен ошо Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү катары, анын филиалы болгон, мураскер болгон социал-демократтар партиясына мынагу шайлоодо жардам бериш үчүн, үгүт түрүнөн жардам бериш үчүн. Эми мен башка кайсы партияны тандамак элем? Кечеги шайлоодо бизге оппонент болгон, же болбосо биздин добуштарды тартып алган, сатып алган партияларга саяпкер болушум керекпи? Жок, мен буларга саяпкер болгондо өзүм тандап алдым. Өзүм келип, мен өзүм сурандым, мен жардам берейин. Экинчиден, жигиттик парыз болуш керек. Мына өткөндө биз Жанар Кубаныч Чөчөкөбүз тиги Алмаз Шарчоновичке абакка кирип чыктык. Биз ошондо айттык, бул биздин парызыбыз, биздин карызыбыз. Сиз бизди чын-чынына келгенде бир тыйыныбызды албай туруп, бир сөзүбүздү сурабай туруп депутат кылгансыз. Эми аны моюнга алышыбыз керек да. Анан кантип ал депутат кылган кишинен биз абакта жаса барбай коебуз. Бардык, алакан сурадык. Анан менин карызым, ал кишинин баласы депутат болом десе мемлекет барбашым керек. Мен дагы жардамга барбашым керек. Мен ошол экинчиден бул жагы да бар. Үчүнчүдөн ишеним бар менде. Ишеним бар. Кадыр Атамбаев бул Бишкек шаарынын татыктуу депутаты болот. Керек десең Бишкек шаарынын мэри да болуп иштей алат.